Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Чоң-Капка автодорожный көзөмөл өткөрмө бекетинен 1 миллион 200 миң сомдук дары-дармектер, 585 миң 600 сомдук 1952 куту дирол сагыздарын жана парфюмерияларды мыйзамсыз ташып өтүүгө аракет кылган жаран колго түштү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, көзөмөл өткөрүү бекетине Казакстандан келген Volvo үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда документте сантехника деп көрсөтүлүп, бирок жалпы суммасы 1 миллион 905 миң сомдук ар түрдүү товар бар экени аныкталган. Тиешелүү документтер түзүлгөндөн кийин кармалган жаран жүгү менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилди. Ош облусунун Алай районундагы Сары Могол айылына Памирлик 10 үй-бүлө көчүп келди. Бул тууралуу Алай районунун тургуну Райымбек Мамасаитов билдирди. Анын айтымында Памирлик кыргыздар жергиликтүү мектептин эски имаратына жайгашкан. Жергиликтүү тургундар конокторду жылуу тосуп алып, аларга жардам көрсөтүүдө. Алсак Памирлик кыргыздардын утурумдук жашоосу үчүн мектептин ичи оңдолгон. Ошондой эле тургундар конокторго кийим-кече, керектүү буюм тайым жана тамак аш беришүүдө деп айтылат маалыматта. Алайга жалпысынан 50дөн ашык Памирлик кыргыз көчүп келген. Казакстандын Нур-Султан шаарында кече 23-декабрда жыйынтыкталган алыш бел боо күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын балбандары 5 алтын, 1 коло байгеге ээ болду. Спорттун аталган түрү боюнча Кыргызстан Федерациясынын башкы катчысы Белек Үсөнбековдун Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, мелдешке 27 өлкөдөн 275 спортчу катышып, кыз-келиндер жана эркектер арасында 6дан салмакта байгелер ойнотулду. Алтын байгелерде кыргыз спортчуларынан эркектер арасында Марлен Абдрасулов 60 кг, Элдияр Сексенбаев 70 кг, Орозбек Аширов 100 кг, кыз-келиндер арасында Анара Рыскулова 55 кг жана Мээрим Момунова 60 кг. Алса, Нагира Сарбашева 75 кг коло байгеге ээ болду. Командалык эсепте Кыргызстандын алыш бел боо күрөшү боюнча эркектер арасында улуттук курама командасы 1-орунду ээледи, 2-орунду Иран, 3-орунду Монголия алды. Кыз-келиндер арасында командалык эсепте Иран көч башын жетектесе, Кыргызстан 2-орунду, Казакстан 3-орунду алды. Алыш бел боо күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму тарабынан уюштурулуп, бел боо күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында өттү. Бул дүйнө чемпионатында алыш бел боо күрөшүнөн сырткары казак күрөшү боюнча кыз-келиндер жана эркектер арасында 6дан салмакта дүйнө чемпионатынын байге ээлери аныкталды. Таймаштар 21-22 декабрь күндөрү өтүп, ага кыз-келиндер арасында 15 өлкөдөн 42 спортчу катышса, эркектер арасында 25 өлкөдөн 89 балбан күч сынашты. Мелдеш жыйынтыкталганда кыргызстандык балбандар 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло байгеге ээ болгон. 100 кг салмактан жогорулар арасында килемге чыккан Тилек Куралов дүйнө чемпиону аталса, күмүш байгелерге кыз-келиндер арасында таймашта Анара Рыскулова 55 кг жана Мээрим Момунова 60 кг ээ болушту. Коло байгелерде эркектер арасында Нурислам Идрисов 90 кг жана кыз-келиндер арасында таймашта Нагира Сарбашева 75 кг алды. Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев берген маалыматка ылайык 23-декабрда Ноокат районунун Баглан айылындагы көмүргенин суу каптаган. Анын айтымынан Кызыл Кыя шаарынын 25 жаштагы тургуну суу астында калган. Шахтадагы башка жумушчулар качып чыгууга үлгүргөн. Учурда шахтадагы техникалык коопсуздук боюнча милиция териштирүү ишин баштады. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, учурда көмүр шахтасындагы сууну сордуруу иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүп жаткан соттук отурумдан айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев чыгып кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында алар соттук отурумду 1-май райондук сотуна которуу өтүнүчүн келтиришкен. Буга УКМКнын бөлмөсүнө катышуучулар тыгылып, сот, прокурор жана айыпталуучулар бетме-бет отуруп калышканы себеп болду. Мындан кийин адвокаттар сотто Атамбаевсыз өткөрүүнү сунуш кылышкан. Сот өтүнүчтөрдү четке каккан. Натыйжада мурдагы президент жараян учурунда ордунан туруп
чыгып кетти. Сот тыныгуу жарыялады. Крымтөбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук процессти УКМКнын имаратында өткөрүү чечимин 19 декабрда ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов чыгарган. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жошевдин маалыматы боюнча буга прокурорлордун өтүнүчү себеп болгон. Айыптоочулар Алмазбек Атамбаев сотко келбей жатканын айтып, жараянды УКМКда өткөрүү сунушун келтирген. Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулгандыгына байланыштуу соттук иш ушул жылдын 15 октябрында башталган. Алмазбек Атамбаев иш боюнча баштапкы соттук угууга келүүдөн баш тартып, катышкан эмес. Кийин соттук териштирүүгө да келбей, жактоочулар аркылуу сотту ансыз деле өткөрө берүүгө макул экенин билдирген. Ал сотко бир гана жолу 29 ноябрда алып келинген. Алмазбек Атамбаев Крымтөбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулгандыгына байланыштуу жана бир катар беренелер менен айыпталууда. Аталган иш боюнча мурдагы баш прокурорлор Аида Саляновага, Индира Жолдубаевага, 10дон ашуун мурдагы жетекчиге, дарыгерлерге айып коюлган. Батукаев 2013-жылы айыккы силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген. Атамбаев 8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, УКМКнын тергөө абагында камакта отурат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кылмыш ишин Ички иштер министрлигине өткөрүп берүү үчүн ишти башкы прокуратурага жиберди. Бул туурасында аталган ведомстводон билдиришти. Эске сала кетсек, 19 февралда УКМК кызматкерлери Кенжебаевди Алматыдагы аэропортто алдамчылыкка шектүү катары колго түшүрүп, ал тергөө абагына киргизилген. Кытай жаран $350 миң Кенжебаев аттуу кыргызстандык адамга алдатып жибергенин айтып, укук коргоо органдарына кайрылган. Кылмыш жаза кодексинин 204-беренесинин ири көлөмдө акчага алдоо негизинде иш козголгон. Ал эми Ички иштер министрлиги ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана шалаакылык беренелери боюнча шектелип жаткандыгын айткан. 21 декабрда 1-май райондук соту шектүүнүн номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алуу боюнча чечим чыгарган. Элгин райондук сотунда мурунку мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Алибек Ибраимовдун иши боюнча соттук териштирүү аяктады. Алибек Ибраимов 15 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми Кубанычбек Кулматовго 5 миллион сом айып пул салынып, залдан бошотулду. Маалыматка караганда, Алибек Ибраимовдун акча каражаттары ошондой эле анын жубайы Айнура Ибраимованын БТР банктагы 22.996 сом 62 тыйыны жана 13.229 сом 85 тыйыны конфискацияланды. Айнура Ибраимовага катталган мүлк Чүй облусунда 147 жер аянттары дагы конфискацияланды. Бишкектин мурунку мэринин үй бүлөсүнө таандык мүлктөр дагы конфискацияланды. Toyota RAV4 унасы 2014-жылы чыгарылган B2511 AV. Мурас Тыйкан чарбасы, Арашан айылында жайгашкан 3 дача, Узар Трейд жичкасы, Евразийский сберегательный банк АКнын уставдык капиталынын 9,98,677% үлүшү, рейстерди кармоочу Рейстер сервис жана Назира Шахманова. Евразийский сберегательный банк АКнын уставдык капиталынын 9,98,677% үлүшү, рейстерди кармоочу Рейстер сервис жана Кубанычбек Карагулов. Күнөстүү жээк пансионаты эпизод боюнча чыгымда Алибек Ибраимов ордун толтуруп 82,750,556 сом берген. Ал каражат мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко өткөрүлүп берилди. Алибек Ибраимовдон Дастан ишканасына жабдыктар сатып алуу эпизод боюнча фонддун пайдасына 21,977,283 сом өндүрүлдү. Кабыс Ордо калктуу конушундагы мектептин курулушу эпизод боюнча Алибек Ибраимовдон, Кубанычбек Кулматовдон, Сталбек Өмүркановдон, Кубат Шашекеевден жана Сейиткан Алиевден 94,864,180 сом өндүрүлдү. Эске салсак, эркинен ажыратуу жазасы Алибек Ибраимовго гана берилди, калгандарына айып салынып, сот залынан бошотулушту. Төрага Дастанбек Жумабековго 10 депутат кесиптеши Махабат Мавлянованын үстүнөн арызданышты. Кол коюлган кат төраганын аппаратына келип түштү. Маалыматка ылайык, катта УНА байланыш архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасы Махабат Мавляновага ишеним көрсөтпөй тургандыктары жана аны кызматтан алуу суранычы жазылган. Белгилей кетсек, катка эркек депутаттар гана кол коюшкан. Каттын авторлору Мавлянованын профилдик комитеттин башчысы катары өз милдеттерин аткара албай жаткандыгын, комитеттин башка мүчөлөрү менен кеңешпей өз алдынча чечим чыгарып жатканын жазышкан. Махабат Мавлянова бул боюнча түшүндүрмө бере элек.
Кыргызстандагы негизги балаты КМШ өлкөлөрүнүн арасында эң бийик жана кооз балатылардын тизмегин толуктады. Бул тууралуу Турстат агенттиги кабарлайт. КМШ мамлекеттеринин борборлорунда жайгашкан жаңы жылга карата жасалган майрамдык балатылардын бийиктиги боюнча рейтинг түзүлгөн. Алардын арасында Ашхабадда 40 метр, Ереванда 37, Ташкентте 36, Бакуда 34, Минскте 30, Душанбеде 29, Москвада 27, Бишкекте 27, Нур-Султанда 25, Кишиневде 20 метр. Белгилей кетсек, Бишкектеги балатыга 7 миллион сом каражатталган. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.